Мен ушул акыркы бир жылдын ичинде биздин кыргыздын залкар инсаны, эмгек сиңирген мугалим Капыр Мадаминовдун шакирти болуп, ошол агайдын жанында көп таалим тазимин алып жүрөм да. Ошондон баштап менин жашоомо ирээттүүлүк кире баштады да. Ирээттүүлүк, мисалы агайдын сонун китептери бар. Акыл эмгектин маданияты, өзүңдү өзүң тарбиялоо деген сымалчы. Ошолорду окуп, ошол китептеги ой пикирди агай менен талкуулап, анан өзүмдүн жашоомдо болгон суроолорго жооп алып атам да. Ошондон кийин могу акыркы результаттарда дагы ошол агайдын салымы чоң десем жаңылышпайм да. Түшүндүңүзбү? Мисалы деген агай мына эпти угуп туруп, маңыздуу жерлерин бөлүп алганды үйрөтүп коет экен да. Ушул билимди, ушул нерселерди элдер менен бөлүшүп, агайдын билимин таратканга мен агайдын 5 китептен болгон мындай жыйынтыктары бар да. Ошодон бир 5 комплект ойнотолуп, ким өзүнүн оюн жакшы жазса, же агайдын китептерине кызыгып жүргөн болсо, же бир өзүнө инсайт алган болсо, ошолорун комментарийга жаза кетсин. Биз анан кийин эмки чыгарылышы чыгаарда өзүңүз ошону менин атыман ойнотуп койсоңуз болот.